Assalamualaikum. Bazar Qorgon rayonunun bagbanlары саламатсыздарбы? Аз санда келсеңиздер дагы саз болуп келипсиңер, жалаң ушул баг отургузам деген адамдар келипсиңер. Келгениңиздерге Кудай разы болсун. Баскан кадамдарыңыздарга Кудайым эселеп соолук жазып берсин. Эми кыскача өзүм жөнүндө айтып кетсем, мен Бобоража багбандар биримдигинин жетекчиси. Эми кылган ишим ушул Кыргызстанда ыргалдуу багбанчылыкты жайылтуу. Мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Европа мамлекети канча жылдан бери суперкарликке өтүп кеткен. Мына ушу 10 жылдын тегереги болду. Суперкарлик 1 гектар жерге 7000ден ашык көчөт эгилет дагы 1 гектар жерден 300 тонна алма алып атышат. Биз болсо 1 гектар жерден 3 тонна алма албай отурабыз шу кезде да. Мына азыр биз силерге сунуштап аткан бул деген эң ошо европеецтер колдонбой ыргытып койгон эң ошол башында баштаган поликарлик менен баштап атабыз да. Средний рослый дарактарды сунуштабыз да. Сунуштап ошол менен бактылыкла деп келип атабыз да силерге. Мына азыр бул дагы жаман эмес. Бул дагы жакшы. Биздин өзүбүздүн бактарга караганда кыйла рентабельный да. Мисалы үчүн 1 гектар жерге өзүбүздүн алмадан отургуза турган болсок, 400гө жетпеген алма отургуза, буда 1200 алма отургузабыз. Бул дарактын бою кичине болгонуна байланыштуу буну дарылаш жеңил да. Дарылаш жаш балада дарылай берет да. Бул 4 элементтер болот. Түшүмүн терип алышта жеңил, анан буташта жеңил да буну. Ошон үчүн поликарликовый дарактарга өткөздүк. Эгерде каражатыңар жеткенде биз силерди ушу сразу эле карликке өткөзүп бермекпиз да. Бир карликовый бак кылыш үчүн 1 гектар. Анда 40 000 доллардын тегерегинде каражат кетип атат да. Могу биздин азыркы сунуштап аткан поликарликтер, мисалы үчүн эптеп көчөтүн алып алсаңыздар, көчөтүн акчаңыздар жетип эптеп алып алсаңыздар, анан өзүбүздүн подручный материалдар менен тосуп, анан арык менен де сугарып, пока иштеп турсак болот дедик дагы. Анан биздин өзүбүздүн традиционный жасап жүргөн высокорослый дарактарыбызга жакыныраак да. Жакын. Ошон үчүн биз ушул поликарликти сунуштап, мына 2015-тен бери аракет кылып, мына элге чыкканыбызга 2019-жылы биринчи жолу багдабат жасаган экенбиз да. 2019-жылы кышта как раз жүрүп, элдерди айланып, мына түштүк жергесин полный айланып багдабат кылып чыкты. Onun arkasından 2020 çıktı, 21, 22, 23 menен, şunu menен 5. jolku ne aylanımızda. Aylanıda bir jakşı payda var eken da. Aylanıda uşul adam mal canı menен, vaqtısı menен, bayağı kurbançılık kılıp söz yetkirip жүрсө, ошол söz öte singimli болады кен да. Az болсо дагы силерге айтып атабыз, Кудайга шүгүр азыр техника өнүккөн, азыр мына ушул тапта, мына бул жерде силер мисалы үчүн 15 киши отурганыңар менен бул жакта 38 киши көрүп атат да бизде трансляцияны. 38 киши көрүп, булар дагы эмне башка бирөөлөр менен бөлүшүп атышат. Мына мисалы үчүн бирөө бөлүшүптүр, мына азыр эмне бардыгы эмне бирден группага бөлүшө турган болсо, мына бизде саныбыз 300гө чыгып кетет. Бир паста 300 киши көрүп калат. Тетиги менин YouTube каналым бар өзүмдүн, Багдабат деген. Багдабат деген YouTube каналыма ошол жерде кайерде кандай видео болсо, кайсы районго барган болсом, кайсы айында семинар өткөргөн болсом, ошону тартып туруп ошол жерге жүктөп коебуз. Камбойдон кеспейбиз, сулуу жерин алып, ана куниктерин алып таштап, сулуу жерин койгондой көркөмдөбөйбүз дагы. Башына эле Багдабат деп темасын коюп, адресин коюп, жылын коюп туруп эле ошол эмеге сырой менен киргизип беребиз. Себеби дегенде элдер баягы бизди мындай көркөмдөп эмес, биз артист эмеспиз, биз мына болгон элдин кандай көйгөйү бар? Көйгөйүн толук биз элге, элдин көйгөйүн мына элдердин арасынан чыгарып, ошол көйгөйдү остура турганын бийликке жеткирип, мына ошол бийлик азыр реакция берип кетти. Азыр бизде багбанчылык өнүгүш үчүн мына биздин элибиз даяр эле болуп калды. 2015-тен бери элди ойготуп келдик. Эл азыр аябай ойгонгон кезде бизге азыр эмне тормоз болуп калды? Бул көчөттүн кымбаттыгы, капельный системанын кымбаттыгы, тосуштун кымбаттыгы, суу жеткирип берүү боюнча чоң маселелер турат. Мына ушул 5 маселени, 4 маселени биздин бийлигибиз өзүнүн колуна алып чечип бере турган болсо, тез аранын ичинде биз өзүбүздү алма менен камсыз кылып алабыз. Өрүк менен толук камсыз кылып алабыз. Бадам менен, мисте менен, анар менен, башка жактан эч нерсе келбей калат. Бул деген мына сыртка импортко чыгып бараткан акчалардын бардыгы иште калат да.
өзүбүздө калат дагы. Анан онун үстүнө бак болгон жерде жердин баасы өсөт экен да. Биринчиден жердин өзүнүн составы көтөрүлөт экен. Бак болгон жерде эмне бонитет көтөрүлөт экен да. Бонитет көтөрүлүп, баягы жердин күрдүүлүгү көтөрүп, асылдуулугу көтөрүлүп, анан баягы бак отургузган жер кымбаттайт экен да. Мисалы үчүн азыр голый жерди барып, базар коргондон, мисалы үчүн 1 миллион сомго бир сугат жерди сатып ала турган болсок, баягы дагы 1 миллион сом кетирип бак кыла турган болсок, баягы бактын баасы автоматически дагы 2 миллион кошулуп 4 миллионго чыгат экен. Жердин баасы өсүп атат. Жердин баалуулугу өсүп атат. Анан кийин баалуу жерден өзүнүн жерин таштап кетүү деген маселе болбой калат да. Анан ошол эле учурда биз азыр өзүбүздө иштетүүгө жарамдуу 3,5 миллион гектар жер бар да. Кандай бул жер кайерде деп сурашыңар мүмкүн. Ошонун 1 миллион 300 миң гектарын Аскар Акаевич, биздин туңгуч президентибиз бизге бөлүп берген. Ошонун 700 миңи сугат эле, 600 миңи кайрак эле да. Элдер суу чыгарып туруп, азыр 840 миң сугат жер болуп калды. Кайрак жер сокращение болду да. Кайрак жер мындай көргөндө 400 миңге түшүп калды да. Бирок ошол кайрак жерди дагы жылдан жылга баягыны сугат чыгарып туруп, баягы 1 миллион 300 миң гектар жердин бардыгы сугат болуп калат. Убакыт сааты келип атат. Элдердин ан сезими ойгонуп атат. Элдер деген, мынтип сугарса болот экен, мынтип суу чыгарса болот экен деп, элдерде уже бак кылган адамдар, берки адамдарга өрнөк болуп, сабак болуп, алар уже сонун натыйжаларга жете турган мезгил келип калды. Анан адан сырткары бизде 9 миллион 600 миң гектар жайыт жер бар да. Малга жайыт кылып, мына ошонун азыр ровно 3 миллион гектары жараксыз болуп калды да. Бул жакынкы, айылга жакын. Мисалы үчүн базар коргондо бир айылдар болсо, ошонун жанында эле жайыт болуп жазылып калган, баягы жерге көзүң жетип турат. Акылың жетип турат. Баягы жерди сага бере турган болсо, аким да, бере турган болсо, баягы жерге сууну чыгарып, тарсылдатып бакты отургузуп, бадамды отургузуп, ошол жерден канча үй кирет, өзүн бакса болот эле да. Бирок тилекке каршы биздин мыйзамдарыбыз ошого жол бербейт экен. Мына ошол жайыт жер жайыт бойдон туруш керек экен деп бир кандайдыр бир күч кармап турат да ошол. Бир жылкысы бар, байдар кармап турабы, же бир акылсыз бир чоңдор кармап турабы, же болбосо бир дуа кеткенби деп коет да бизде. Ошондой бир эмнеден турат да. Бирок ошол Сооронбай Жээнбековдун кезинде документацияны толтуруп башталды. Мына Мирлан Бакиров деген азаматыбыз. Ошол 500 миң гектар жерди багытын өзгөртүп, бакка беребиз деп туруп ишти баштап койду эле. Ошо Мирлан Бакировго Алла ыраазы болсун. Анан ошол Сооронбай Жээнбековдун кезинде кол коюлбай калып кетип, азыр ошону мына Садыр Нуркожоевич ошого кол койду. Койду дагы, эми силер мына биздин акимдерге эми барып, мына ошол өзүңөрдүн айылыңардагы жерлерди сурасаңыздар болот да. Сурасаңыздар болот. Мына ушул жерде мен көзүм жетип турат. Мен ушул жерди бак кыла аламын. Мага жардам бер. Ушул жерди мага алып беришке жардам бер дегенде, биринчиден бул деген мына өзүңөрдүн айыл өкмөтүнө каршычылыгы жок. Ошол жерде бир комиссия түзүп депутаттардан мына жерде 300 гектар жер турат. Мына ушул жерди бак кылганы мына кооператив, мисалы үчүн неме келечек же болбосо дагы бир жаш күч деген бир кооператив ушул жерде алган атат. Кооперативдин мүчөсү мынча киши бар. Мындай мындай түзүлдү, жаңы түзүлдү, же эски барбы? Мына ошол кооператив ошол жерди сураганда, ол комиссия түзүп туруп, ооба, действительно бул жердин эч кандай күрдүүлүгү жок экен. Күрдүүлүгү жок экен дагы мына ошол жерди мына иштетсе болот экен. Болот. Бак кылса болот, бирок бул жерде мал тойбойт экен. Мына майда эле сап-сары болуп күйүп калган жерлерибиз бизде аябай көп да, айылдын жеринде. Мына ошол жерлердин багытын өзгөртүп, мына бул полномочия, бул Садыр Нуркожоевич кол койгуча эле бар экен да. Бул биз билбей, мыйзамды билбей жүрө берген экенбиз. Бул бар экен. Мына баягы жерде комиссия түзүп, Гипроземден кагаз алып, анан тарихи мурас деген дагы бир жерден кагаз алып, эч кандай жерде Кудайар хандын чеби болгон эмес, же болбосо бу жерге эмне Чыңгыз хан көмүлгөн эмес, эч кандай проблемасы жок. Иштетсе болот деп боло уруксат берет экен. Гипроземден өздөрү эч кандай мына ушул бонитети жок экен, бул жерде иштетсе болот, биз каршы эмеспиз деген кагаз берет экен. Анан кийин ошол жерден жакынкы ортодо ошо базар коргондун жанында чоң аэропорт түшпөйт бул жерге.
же бир гана поезд жолу өтүп кетпейт бул жерден деген 3 кагаз менен де акимге кирип баягы ушул жерди алып узак мөөнөткө 49 жылга 99 жылга бак отургузганы уруксат бар экен. Биз ошону билбей жүрөбүз да. Бирок мына азыркы жаңы президентибиз Садыр Нуркожоевич ошондой жерлерден дагы 1,5 миллион гектар жерге эмне документация түздүрүп атат. Кудай кааласа, жанагы мен айткан биз иштеп жүргөн 1 миллион 300 миң гектар жер, 2 миллион дагы гектар жерибиз. Одан сырткары анан кийин ФПС'тин жери бар. 400 миң гектарга жакын. Ошондо 3,5 миллион гектар жер биз кыргыздар иштеткени жарамдуу, бак кылганы жарамдуу жер экен. Мына бак өстүргөн, бак менен иштеген Мичуриндин сөздөрү бар, чоң американец баягындай селекционерлердин сөзү бар. Мына айыл чарба боюнча эң кирешелүү тармак бул эмне? Эң кирешелүү тармак. Мисалы үчүн арпа эгесинби, будай эгесинби, чеснок себесинби, жугур айдайсыңбы, сабиз себесинби, пияз жасайсыңбы? Бакка жетпейт экен. Бакты мына Кадамчай районунда эң аз тапканда бактан 1 миллион сом киреше таап атат. Кадамчайлыктар. Булар Аскар Акаев буларга 96-97 жылда уруксат берип таштаган экен да ошол Кадамчай районунда. Мына ошол уруксатты жалпы Кыргызстанга берип салганда азыр биз өзүбүз жок дегенде 50% продукта менен камсыз кылып калмак экенбиз да. Мына ошол эле бир эле Кадамчай районунун шабдалысы, мисалы үчүн биздин базарды, мына Кыргызстандын базарынын шабдалысы бир ай кармап берип атат да. Мына көк жардын дарбызы 3 ай кармагандай, мына ошол шабдалысы кармап атат, килеси кармап атат бир ай. Мына ушулардын бардыгын биз дагы отургузуп ошодон пайда көрсөк болот. Эми мындай бул жерде эми чоң бир маселе туулат. Абдулла Ташиевич ушул 3,5 миллион гектар жердин бардыгына малина эгип алса, же алма эгип алса, же өрүк эгип алса, мунун бир сасып ирип ит болбойбузбу дейт да. Туура, өтө жакшы жөлү суроо. Буга мен анан туура биз 2 миллион гектар жерди жаңгактуу кылышыбыз керек. Мына ушул Ош облус, Баткен облус, мына Жалал-Абад облус биз өзүбүздүн жерлерибизди иштетип аткан жерлерибиздин 90%-ына эмне мисте бадам эгишибиз керек. Мисте бадам. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө бадамдын базары, мистенин базары, жаңгактын базары, фундуктун базары өтө чоң экен да. Бир эле Индия азыр бизден сурап атат, бир жылына 3 миллион тонна болсо дагы орехтин түрү менен алабыз деп атат. Мына бизде колу коңшу келип калса да, ой, наноз дейт деп чыгарып алган, ал менен каймак менен, варенье менен. Ал жакта ошо только оз тийгизгени, жегени жаңгак экен да. Үйүнө киши келип кала турган болсо, жаңгактын түрү менен коет экен. Пекан жаңгагы, фундук, грецкий орех, мисте, бадам, жаңгак коюп бар, жаңгак. Анан кийин бардык жерге, мисалы үчүн конокко кирген адамда как закуска экен да. Чагып сонун кылып коюп коет экен, туздалганы бар экен, андай ширин эмеси менен бар экен. Мына ушундай кылып коюп коет экен дагы, жаңгак эле жей беришет экен да. Мына Индияда 1 килограмм алма 200 сом. О, Индия биякта бизге канча алыс тура. А ушул эле кезде мына Өзбекстанда койлук менен Талай базарында нокаттын алмасы 200 сом. Неге? Биздин бардык мөмө жемиштерибиз дары болуп эсептелет. Башка мамлекеттерге дары. Мына мисалы үчүн биздин малинаны, вареньясын, карагаттын вареньясын, чычырканактын вареньясын башка мамлекеттерде дары катары кабыл алышат да. Көпчөлүк башың ооруп калат. Bir kaşık teyze, biz bir oturup bir yere malinenci olsa, onda ötesken ne alacağız? Darı kadar faydalanır. Yine Özbekistan'da 1 kilogram ısıkölün karagatının varenyası 1000 som. Şunçalık bizden möme jemişlerimiz tatlı iken, şunçalık bizden möme jemişler darlık kasiyetke iyi iken, biz oşunu özümüz bilmey жүрөбүz. Biz degen mına özümüzdü, mına çoğak acım aytkanday, кетменіңе талалға ұмтып қоя тұрған болсаң, жазда келсең тал болып өсіп қалған дегендей, мына ошондой жерде жашап отырып біз бақ қылбайды екенбіз. Мына азыр бізге толғын тоқой эмелер келет да, мыймандар келет. Ар жақта мыймандар келет, ошолармен сүйлөшүп отуруп калсак, дейіп карап тур, мына талалар не жатат, не экпейсиңер дейт да. Біз биякта эгип койгонбуз, мындай запас деп коем да. Өзү биякта эч нерсе жок.
айласы жоқ ошентип айтышка туура келет да. Канчалаган талалар. А ошол эле кезде biz Турцияга барганда мындай тикке жарлар бар го, мындай тик мындай. Ушундай жерлерде чыгып барып мына чычкандын жерлеринде. Мына арчалар ушунчалык жап-жашыл болуп өстү, мындай жерлеринде. Барып туруп карасаң, ошонун түгүндө капельный сугара турган капельный, азык бере турган капельный. Бардыгы ошол жердин мына лесхозу, мисалы үчүн азыр токой чарба бар да, Жалал Абадта туруп, мына базар кылып 10 токой бар туруп, мына ар бир ошол силер көргөн Карагайдан, ар бир силер көргөн Жаңгактан, ар бир силер көргөн табылдын түбүнө капельный алып барып туруп ошо мен сугарат экен да. Карайт экен ошон үчүн болот экен да. А мисалы үчүн биздин дарактарыбызды биз канча жол дарылайбыз? Мен деген багбандар отурасыңар, ашып кетсе 3 жол тура. Же жалман. 3 жол. 3 жол. 3 жол. Мына азыр не Түркиядан келип атат алма, Польшадан келип атат. Ошо Польшанын алмасын мен өзүм билемин. Өз оозум менен айткам, 38 раз обрабатываем. 38 жол обработка кылат экен. Химикат менен. Мына ошолордун алмасы азыр бизге келип, биздин не глобуста сатылып атат. Глобуста. 222 сом олордун алмасы. Мына Гренни Смит деген биз азыр силерге сунуштап аткан алма 222 сомдон глобуста сатылып атат. А бирок ол алманын мына биздин баягы жөнөкөй эле айылдын алмасын экөөнү анализ кылып келсең, ол алма даже жегеңе жарабайт. Аны биздикилер түшүнбөйт, кооздугунан эле көтөрүп алып барып ардыктар жей берет. Мына ошону биздин доктор мен түшүнбөйүн, сиз түшүнбөңүз. А бул жакта деген не? Айыл чарба министрлиги турат. Бул жакта деген министр экономика турабы? Мына целый кабинет министр кантип ошону түшүнбөйт? Мына цитрусовойларды киргизбей эле койгула, булар жөн адамдарды буара кылып эле жейсин. Бир да нусрат жок болот. Эч кандай. Только сладостун аласың, сахарын аласың. Башка эч нерсе витамини жок, аны жештин кереги жок. Ошол апельсин, мандарин да бир нерселер. Ол эмне? Бардыгы газ менен учат. Onu биздикилер түшүнбөйбү. Киргизбеш керек. Мына аяктан келген алмаларды киргизбеш керек. Мына эки жерге Кытай тарапка, мына 3 жерге. Казакстан тарапка, Өзбекстан тарапка, Казакстан тарапка 4 жерде чоң лаборатория коюш керек дагы. Мына, пожалуйста, текшерели. Нитраты жокпу? Нормабы? Норма, кире берсин. Нитраты превышает, кирбесин. Пестицид превышает, кирбесин. Гербицид, пестицид, фунгицидтерге текшерип, мына биздин элибизге зыян болбосо киргизиш керек. А болбосо киргизбей коюш керек. Мына азыр эгерде мына өзүңүздөр эстеп көрсөңөр, 91-жылы, 92-жылы бар жок кымбаттап эч нерсе жок болуп калган маалда биз бардыгыбыз өзүбүздү камсыз кылып калдык эле, туурабы? Майыбыз өзүбүздүкү эле, туурабы? Бар жокту өзүбүз, май, un, бар жокту өзүбүз камсыз кылып калдык эле. Туурабы? Мына ошол программага кайра өтүш керек. Кайрадан адамдар өзүнүн чыгарган продукциясын жей турган мезгил келди. Биздин Кыргызстаныбызды өнүктүрөбүз десек, Кыргызстаныбыздагы адамдар эмне саламаттыгы жакшы болсун десек, экология өнүксүн десек, биз бардыгыбыз мына ошол 3,5 миллион гектар жерди иштете турган мезгил келди. Ар бир кыргызстандыктын өзүнүн эмне кичинекей участогу бар. Атасынын жери бар, жеңесинин барындай жээнин жери бар. Жерге байланышыбыз бар, бардыгыбызда. Мына ошол жерде барып иштеп, мына кичинекей участокто мыкты болуп, мына акыркы технология менен бак жасап, биз Кыргызстан мамлекетти өзүбүз көтөрүшүбүз керек. Башка эч ким келип жасап бербейт. Мына Кытайлар келип атат, башкасы келип атат, кенде алып кетип атат. Карап туруп, не плохо жаткан болсо ошону көтөрүп кетип атышат. Мына келген инвесторлордон дагы эч кандай майнак чыкпады. 30 жылдан бери канчалаган инвесторлор келди. Түркү келди, орусу келди, Кытай келди, Корейси келди. Бардыгы эмне? Ол инвесторлор 10 сом салып, миллион сом алып кетем деген адамдар. Мына биздин жерибиздин ресурсун бузуп атышат. Мына бизге кирип аткан агрохимияны дагы контроль кыла турган маал келди. Агрохимия. Bizde hazır en ele jamanı, mına Kitayski гербицидтер да. Tayfu, kara, anan dağı ne skor, dağı ne деген Kitayski analık. En arzan bolatken oşonu alıp kelip turup, mına gülüş talalarımızdı, alma baktarımızdı, bardık mına жерlerimizдің бардығын ушун менен чөптү өлтүрөм деп сеп туруп
Бұл ошол жердегі қанша миллиард жылдан бері жашап аткан микроорганизмдерди, кичинекей жануарлардын бардыгын не урлап жок кылып атабыз. Бұл барып туруп бизди эмне тукум куруп системасына алып келип атат да. Мына агрохимияны контроль кылбаса болбой калды. Мына азыр эми туугандар, силерге бир слайд көрсөтүшүбүз керек эле, сонун кинобуз бар эле, бирок баягы техникалык эмелер чечилбей, мына азыр көрүлбөй калды да. Бирок азыр эмне так, onu biz tak çeçeriz Kuda kalasa. Tak. Sizin gruppanızda varmın, bilesiz de 5 yıl burada gelgenimizde birinci şeyde bağbanlarda uyuşturup birinci bağdayavat körgönümüzde bizim rayonda. Men uyuşturup verdim oraya. Allah razı olsun. Anam, men aytayın degenim, sizge ошол базар форумга качан келесиз деп мен группада сизге жазганымда сиз мага жазгансыз жооп кылып март айында деп. Бирок точный датасын көрсөтпөдүңүз, группада келтирбедиңиз. Мен бүгүн эртең менен Facebook'та карасам, Facebook'та бүгүн саат 14:00-дө базар форумунда деп жатты. Анан өкүнүчтүүсү биздин багбандарга кабар жеткире албай калдык. Болбосо бул зал эмес, керек болсо сиздин келишиңизге биз чоң залды дагы толтуруп тосуп алат элек. Анан жана сиздин билбем, силер барсыңар жоксуңарбы, мен сиздин группаңызда бармын, күндө карайм да, действительно биз бир эле мындай сиздин ишиңиз бүтүндөй Кыргызстан үчүн иш аткарып атасыз да. Биздин эл үчүн кызмат кылып атасыз. Анан да действительно, анан жанагы Айыл чарба министрлиги кече жакында эле биздин министр келип кетти, Айыл чарба министри. Айыл чарба министри келгенде биз район боюнча 366 гектар жерди жана күрдүүлүгү төмөн деген жайыттарды ошол бакка которуу деп biz sunuş verdik ministerge. Ошо мына bizde Акман жайыт комитетinin төрагасы медет отурат. Biz специально ошол министрге айтып, ошол жерлерди күрдүүлүгүн көтөрүшүбүз керек. Эгерде министрлик ошол жерге чөптүн, беденин уругун алып бербесе, анда бизге уруксат берсин, ошол жерди биз бакка айландырайлы. Бул үчүн биз деле мындай аракет кылып атабыз. Себеби дегенде бир эле сиз кеп штаб коюп, давай şu bağdavatты өткөрүңүз, анан Кыргызстандын багбанчылыгын колго алыңыз деп сизге штаб коюп, биз биякта чекте турганыбыз туура келбей калат. Адамгерчилик касиетибизге деле туура келбей калат. Ошон үчүн биз эме алып атабыз, анан жана айтып атасызбы? Мына туугандар, действительно мына Абдулла Ташевичтин айтканында жан бар да, себеби биз карликке өткөрбөй, полукарликке өткөрүп туруп, анан кийин карликке өткөргөнүбүз жакшы болуп атат да. Мына биз көргөнбүз, мына администрацияда иштеген Омоши Булан деген бала, биз эксперимент кылып көргөнбүз да, алып келип Бишкектен карлик алма көчөттөрдү алып келип, мына Шылдырга эктеле жакшы болбой калды да. Себеби биз мындай постепенно өтүшүбүз керек экен да карликкечи. Анан ошон үчүн мына Абдулла Ташевич деле аябай туура айтып атат. Мына мен былтыр Абдулла Ташевич кимге жаштык айылына чейин бардым да Баткенден. Анан ошол жерде көргөндө таң каласың да, биз базар коргондуктар бул багбанчылыкты эки колдоп, эки буттап колдошубуз керек экен да. Себеби дегенде Баткендин жериндеги жерде ошолор бак өстүрүп атат. Базар коргондуктар суктана турган бакты өстүрүп атышат да. Ушу таң каласың да. Анан кийин ошол жаштык айылына барганда бир окуяда эми уруксат этсеңер айтып эме алайын. Мадамин Гапыров деген бир мугалим бар. Уксаңар керек, мына эмеде жүрөт. Бул энелер мектебин түзгөн, өзүчүлүктүүлүк, ошол Баткендик болот. Ушул киши айтып калды да, ошол бир достун жылдыгына барганыбызда айтып калды. Ошол дос жөнүндө айтып атат да, жана машинага дейт суу жүктөп атат дейт.
Suunu niye жүктеп атасың десе, арқа айдына барып келеміз ғой десе, ұншықпа деп дейді, анан машинасына дейді, суының барын жүктеп дейді. Жүктеп, анан кетіп атабыз дейді. Не, арқада су жоқ деп ойлап кетіп атам дейді. Арқа менен ошо жаштық айдың ортосында мындай bir бетте 2 түп эме бар экен да, бадам бар экен. Анан ошол жерге барып алып туруп, ошо сууну ошо бадамдарга куюп дейт. Куюп. Жанагы бак эмелерде 5 литрлик эмелерде алып барган дейт. Ошонун дейт, жана түбүн тешип, ошол 2 даракка байлап жанагыны. Анан ошо түбүн тешип койгон дейт, ошол жерден тамчылап жанагы 2 бадамга ошо суу берип атат дейт. Анан өзү сүйлөшүп атат дейт. Эми капы болбой, бир жума чыдап тургула, бир жуманын ичинде келерсиң деп айтып, кийин ушул бала жүрөк операция кылып, операциядан чыкпай өлүп калды да. Эми ошол Гапыр Кыргызстанга эмес, дүйнөгө деле атак чыккан ушул эме мугалим айтып атат да, мондай адамдар бар экен, ушул эмени өстүргөн депчи, даракка өзгөчө көңүл бурган. Анан ошол сиз билесиздер, жанагы эмеден Исфана шаарынан, Казак шаарынан нары кетип атканда, бияк бетте бир мисте плантациясы бар экен чоң. Ошол жерге, ошол мистени эгип атканда бир орус экен директор. Айтыптыр да, жана ушу эмеге, ушу бетке, эмеге, мистеге десе, ошол жерде кыргыздар акыл айтатмыш да, жанагы директоргечи. Экпе кийин мал жеп коет деп. Анан ошол орус айтыптыр директор. Ошол элдергечи, аксакалдарга көрөбүз дептир. Мал мистени жейби, же мисте малды жейби деп. Ошол кишинин отургузган эмеси, Абдулаташевич, азыр тим эле сонун, тим эле көрктү чыгарып турат да. Анан кийин мен айтайын дегеним, ушу биз şu Abdulataş'ı koldaşımız gereken bu kişide Kırgızistan için, şu bağ östürüş için, bağbancılık için östürgen, misal için büyükken adam canınızları şu Abdulataş yolu da görsenlerdir, okusanlardır, tura var. Onun için kolda bizde özgöçe bazar korganda şartımız var eken de yuvoy yerimizge emeni bağlarak da östürsek öset de bizden emesi. Ben oşanda bir emeni kızın böyle bir bala menen getken injiner bala öz tokayçı. Anam oşa ayttım, ey aziz bir karaçı dedim. Onu karaçı dedim. Batkendiklerden kılvatkan işin karaçı dedim. Siler dedim, tokayçı olup kızın kürde les koydu işte. Uşularda bir leslik, bir tüp darak kögörttüler mi? Kögörtkönler yok dedim. Hayır, bolgan neseni kıyıp yok kılatasın dedim. Oşun için ben sözüm hakkında Abdulataşevich birinciden şu geçirim sırayım şunday emenin auditoriyanın azlığına çe. İkinciden Kuday buyursa uşu oturganlardı, başkalarındağı sizin gruppanızda koşağız. Sizin gruppanızda koşağız. Ben sizge Ulturu gruppadan yönet tuturam buların telefonların şu gruppa koşup deyip. Kuda kalasa bazar korgunluklar sizin ideyanızı jaktırat, koldoyup sizmenen bir şu Kırgızistan'ın bağbançılığının örgündürüşüne sağlığınızı koşattı bir şeyler söylersiniz. Tamam. Tuğanlarına şu leylek yönünde ayıp dediniz mi? Leylekte действительно darakka mameler bölük çekende nasıl öyle alıyordu bugün maya ısıyıp da hüp etken şamal yok. Örüktün düğünde olana canını saklandı. Şunçalık ısı. Biz bir hafta da jaylı ödele жүрөбүз çınını aytkanda. Al jaktın ısığın жүрөгү ауырган адамдар көтөрө алып өтө ысык да. Бирок Тажикстанга өтөсүн, ар бир арыкта суу бар да. Өзбекстанда деле ошондой. Ар бир арыкта. Бирок ошо суунун баардыгы 100% бизден ичет. Чынын айтып бергенбиз, мына Ленинабад жагы. Мына ошо Ленинабадга түшүп барып,
дарақтарын көріп, розаларын көріп, баяғы алар жасап отқан бақманшылықтарды көріп тұр, анан қайра арқаға шықсаң, ренжіп кетесің да. Шунша жер қор болады. Шындығында айтып көрсем, ал жер менен Ленинабад misal үшін Қолоқтың бұл беті болса, баяғы сіз айтқан арқа, достық, 60 жылдық бұл беті. Екеуі бірдей шартта тұрады. Су бізден алып. Ошол кезде бақыт жоқ та. Мына азыр ел ойланып қалды, Құдаға шүкір, елдің бардығына бақ отырғызды. Екейден бір кісімен сөйлесең, мен кісіне бақ қылып қойын деп қалды да. Мына ошоны азыр біздің бийлигибиз ушундай моментте пайдаланып тұрып, мына бізден азыркы багбандарға керекті посадочный материалмен обеспечить етіш керек. Турциядан келеби, Польшадан келеби, Өзбекстандан келеби, бізге зиян сирам. Мисалы үчүн, аны канчалык сен отургузсаң да жакшы мыкты көчөт болсо дагы реанирование деген бар да, районго көнүү деген бар да. Районго көнүү болбогон көчөт баары бир жакшы натыйжа бербейт да. Азыр бири-бирибизди мына Туркияныкы жакшы, ана мына мощный деп отургузуп атабыз. Бирок өзүбүздүн жерден өлүп чыгып, мына сапаттуу болмой биз мындай бак кармай албайбыз да пока. Ошон үчүн биздин мамлекетибиз азыр мына Али Чарбага Садыр Нуркожоевич бөлүп берген $250 миллион 50 миллион долларына 10 мыкты көчөткана салып бериш керек. Аз бизде адистерибиз бар, окуп келген. Бир эле бала мисалы үчүн 10 питомникти башкара турган ушундай бизде агроинженерлерибиз бар. Алар деген наскеребине сабак берип жүрүшөт. Мына ошолор менен өткөндө мен сүйлөшкөм. Абдулла аке бир эмес, эки эмес, 20 керек болсо 30 лабораторияны башкара алабыз биз. Эч кандай эмеси жок. Бар эле настройкасын жасап коюп эле, каждый эмесинде эле полный заготовканы кылып койсо, 3 жыл иштете беришет дейт. Жеңил экен да. Ол кандай жасалат? Мисалы үчүн бир жапайы алманын жалбырагын алып, же бутагын алып, баягы өзүнүн бир немеси бар экен. Мындай реагент деген суусу бар экен. Ошого баягы эритет экен. Эригенде баягы эрип туруп, баягы сууга клеточный уровне расщепляция етіп тұрып, балдыр эле ошол алманын клеткалары баягы сууга сиңип тарап кетет экен. Анан баягы суу буякта тура берет экен. Баягы жерден бир пробрика бар экен, специальный 25-тик, 40-тык, 50-лүк бар экен. Баягы деп сордуруп алып эле. Анан баягы дагы бир субстанция даярдайт экен, бул бир аз гелге окшош коюураак болот экен. Баягы отургузат экен. Басып коет экен. Баягы киргенден кийин жанагы 3-4 күндөн кийин эле баягы мындай түйүлдүк болуп, мындан кыймылдап баштайт экен. Кыймылдап туруп, анан баягы ак жип болуп туруп эле, анан кийин карасаң эле учу жашыл болуп туруп эле, анан 2 кулак болот экен да, анан кийин эле жанагы эмне ушунчалык отросток болуп калат экен да, баягы помидор көчөткө окшоп, кичине помидор көчөткө окшоп чыгат экен. Баягыны алып туруп, анан кийин ар бирин бирден пинцет менен терип туруп, чыгарып ажыратып туруп, анан бирден стаканга коюп, анан үстүнө груд салып, суу куюп туруп, тизе берет экен, кассетага. Тизип полкалары коет экен, мына ушундай комнаталар экен, тележке. Атап тизе берет экен, мен өзүм ушу Туркияда көргөнүм айттым. Тизе берет экен, бир тизип неме алганда баягы жерде бир канча деп бир онда 3000 деп тизет экен баягы. 3000 ичинде канча миң болот экен. Баягыны алып келип туруп, анан кийин капельныйды мындай дождевой бирдемелери бар экен, ошону менен мындай буу сыяктуу суу чачып, баягы жерде жанагы немеден баягы стаканчикте жанагы өсөт экен, ушул болуп өскөндөн кийин эле алып чыгып туруп эле, баягыны эгерде кыш боло турган болсо теплицага алып келет экен, эгерде жай боло турса сразу грунтка кетет экен. Барып эле тышын мындай кылса эле ачылат экен, замогун ачып туруп эле, стакандан чыгарып туруп эле, жерге бир теше уруп тартып туруп эле баягыны таштап кете берет экен. Экинчиси түздөп неме алып калат экен. Баягы 1 метр болуп өскөндөн кийин бул жакта куттум ушундай метод менен даярдалган привой болот экен. Привой, таза привой деген баягы сорттон өстүрүлгөн экен. Сорт болот экен, бул тамыр экен. Алманын тамырына ошол редшифт дегендин немесин үстүнө улай берет экен, гелден делешесин улай берет экен. Редшифт бошотуп, анан кийин полукарник көчөт чыгат экен. Бир эмеде бир көчөтканада мисалы үчүн $5 миллион жасап кетирип туруп ошо жасап кое турган болсо, бир жылда 5 миллиондон таза европейский качество көчөт чыгып турат экен. Себестоимость даже эмне баягынын себестоимости 50 центке жетпейт экен. Биздин акчага 40 сомго жетпеген акчага түшөт экен да.
Мейлі мамлекет жазасын ошол 100 сомдон бизге бере берсинчи, турам. Бул биринчиден чоң предприятие болот. Акча бере турган чоң предприятие болот. Анан биз мына өткөндө эмне болду? 6 КАМАЗ, bizde bölüktagı balдар 4 КАМАЗ, biz 2 КАМАЗ көчөт жүктөдүк. Пандемия болду, көчөттүн баардыгы эмне талаада паңдап жатып калды. Түркменистандан өтпөй калды. Буякта элдер баардык акчасын төлөп койгон, буякта көчөтүбүз баардыгы курап калды, жок болуп кетти. Мына ушундай көп зыянга учурадык да. Анан эң жаман жери мына ушул өзүнүн уругу жок, өзүнүн көчөтү жок мамлекет өнүкпөйт экен да эч качан. Мына азыр полностью голландский урукка зависимыйбыз да. Полностью эмне привозной көчөткө зависимый болуп калдык да. Мына азыркы ошол Кадам жайда чыккан көчөттөр, мына Өзгөндө чыккан көчөттөр, Ысыккөлдө чыккан көчөттөр мына биздин потребностьтун даже 2%-ын жаба албайт да. 2%-ын. А бизге мына биз жанагы айткан 3,5 миллион гектар жерди бактылыш үчүн бизге деген эң эле абзал дегенде 3 миллиард көчөт керек. 3 миллиард. Эгерде аны мисалы үчүн 2 миллион гектарын биз жаңгактуу кыла турган болсок, 1 миллион гектарын биз ягерный кыла турган болсок, 500 000 гектар калып атабы, 500 000 гектар жердин 300 000 гектарын биз жүзүм кылып, анан 200 000 гектарын баягындай өзүбүзгө внутренний рынокко анаран жер алмак кыла турган болсок, биз деген толук бак болобуз да ошондо. Мына кеткен эле бактар. Мына биз Түркияга көп бара беребиз. Неге барабыз? Эмнеси менен тартат? Мегаполисине чыксаң бир күндө жадайсың. Магазиндердин көзүң мындай жыбырлап калат да, көргүң келбей калат да эч нерсени. Бардыгы деңизине түшүп, кайыкта жүрсөң бир күн чыгасың, бетиң мындайдан күйүп калат. Өтө ысык да. Багына кирип алып, чарчабай жүрө бересиң да. Зайтун багына кирип кетесиң, жүзүм багына кирип, апельсин багына кирип кетесиң, чарчабайсың да. Жүрө эле бересиң да. Мына ошондой шартты биз өзүбүзгө жаратышыбыз керек. Мына Кыргызстанда багбанчылыкты өнүктүрө турган болсок, биз 7 миллион иш орун түзөбүз. 7 миллион иш орун ачылат да кадимкидей. 3,5 миллион гектар жерде 2ден эле адам иштей турган болсо бактын ишинде. 7 миллион киши багбан болуш керек. Жумуш орундары. Анан дагы жакшы жери, ар бир гектар жерден 1 миллиондон киреше ала турган болсок, бизде дефицит бюджетте вообще жок болот. Карыз жок болот бизде. Анан дагы эмне жакшы жери, бак көп отургузган жерде магнитный поле пайда болот экен дагы, осадка көп түшөт экен. Кар, жамгыр өзүнөн өзү жай берет экен да. Кайрадан мына биздин мөңгөлөрүбүздүн эриши токтойт экен да. Мына ушул теманы айтып атабыз да, биз жер кабылгандан кийин бакты жасап алганда байып эле жатып калды эмес. Бул жерде жакшы жаша, тунук жаша, таза жаша, ден соолукта бол, ушунун баардыгы эмне бак отургузуу философиясында турат да. Экологически таза болот. Экологически таза болот, ден соолук таза болот. Балдарыбыз миграцияга чыгып, бу жерден мен мисалы үчүн мен өзүм миграцияга чыккам, 1,5 жыл жүрүп келгем Россияда. Мына мен эсидагы эртең менен баштап кечке милиция кармап алса экен деген жүрөк орун менен 1,5 жыл жүрдүм да. Мына о жактан мисалы үчүн атаңды деле ондой тааныбайсың. 3 километрден кызыл шапканы көрүп калсаң, сразу көзүң селтелеп түшөт да, таанып аласың. Шунчалык жүрөккө азар болуп, жаш балдарыбыз барып туруп ошол жерде эмне миграцияга барып ошолор белин үзүп келип атышат. Көбү барып туруп ошол жерде башка бир кокустук менен бир этаждардан учуп кетип атышат. Туруп канча кыздарыбыз бар ошол жерде башка бир бөтөн элдин колунда иштеп калды. Мына ошолордун баардыгын жое турган программа бул бак отургузуу программасы. Кадимкидей элдин баардыгы миграциядан кайтып келет. Элдин баардыгы мына Кыргызстанда мына какыраган талааны мисалы үчүн мындай карап туруп эл кечтим деп кетип кала бересиң да. Ошонун ичинде полный бак болсо, мөмө болсо, ким таштап кеткиси келет. Мына баккендиктер дагы эмне үчүн жерин таштап кетпейт? Эмне үчүн? Себеби алар билет. Мына ошол бактарды, ошол гилестерди, ошол бадамдарды, ошол өрүктөрдү эмне ата бабалары отургузуп кеткен, ошон үчүн алар таштап. Менет менен болгон. Мына туугандар азыр эми слайдка көңүл бөлүңүздөр. Азыр иним көрсөтөт. Кайерге келип калдым? Алмага келдим? Наш. Biz ошолорду десек. Азыр мына слайдты бир 10 минут көрсөтүп коеюн да. Анан кийин суроо жооп өтүп кетсек. Так.
Көрініп отыр ма? Мына туғандар, мына Редшил, Голден Делешес, Гренисмит, Джерамин, Скарлетт Супер, бұл мына ошол қызыл өңкөр жақтарға, мына Қалмақырчы, Қаралма, ошо биік жақтарға отырғымыз керек. 1400 метр деңіз деңгейінен жоғары жақтарға отырғымыз керек. Салқын жақтар. Салқын жақтарға. Негізі шындай. Мына Редшил деген салқын жердің алмасы, бұлар барлығы топ десяткада. Сатылыш бойынша топ десяткада бар. Ең сатыла тұрған алмаларды таңдағанымызда, мына Голден Делешес сары алмаға, бір қызыл алма, бір сары алма, бір көк алма, Гренисмит. Ана бұл дополнительный ассортимент қылам деген Джерамин менен мына Скарлетт Супер. Бұл Джерамин деген. Алма бұл. Ана арқасынан Галавал. Мына бұл базар қорғандың ылди жағында. Мына ылди жағында. Чөл Галавал деген. Мынау Жинжиргол дегені, мына Галавал, мына Жинжиргол. Екеуі бірдей алма. Өте құрғап береді. Құрғап бергенде гүл açılғанда енелік кілейі құрғап қалады. 5-6 күнделе чаң албай қалады дағы, ошон үчүн шу болып гүлдөп тұрып, түшүп қалған ошода. Ал жақ мына неменеки чөлдүкү отдельный, өтө жактыкка отдельный. Өтө жакка Регина Корда Зират 900 отыргузасыз. Мына Регинасы, мына Кордиясы, мына Зират 900. А мына болсо чөлдүкү, Свитхарт, Скина. Скина өтө өзгөчө чоң. Өзү мындай Қытайлар жақсы көрген келесі, чоң болады. Ана бұл өзін-өзі чаңдаштыра алады. Өзін-өзі, кәдімгідей өзін-өзі чаң береді. Мына ушул емені қараңыздар. Анан өрік бойынша, өрік мына Сузак районында чөлгө аябай жақсы өріктер бар. Приция, Рубиста, Магадор, Микадор, төртөө тең майдын ичи бышып бүтөт. Майдын ичи өріктің басы 200 сомдан кәм болбой жатқан малда бышып бүтөт. Полностью. Приция, Рубиста, Магадор, Микадор. Қайсайда пышат көрдіңіз? Майдын 5-інде Приция пышат. Майдын 15-інде пышат орнау. Мынау майдын 15-інде пышат, мынау майдын 25-інде, мынау аяғында Микадор. Майдын ичи полный пышып, уже ақча болады. Мына еш жерде ешнерсе пышалекте пышат да. Мынау шуну Приция 5-ші майда. Рубиста, Магадор, Микадор. Ана мына Халил оғлу деген бұл пұрғай тұрған өрік. Мына Приция қып-қызыл болды. Базар бапты. Базары да жақсы болды. Көрген адам алы өреді. Мына да Рубиста. Мына Магадор, мына Микадор. Мына осы Халил оғлу. Бұл құрғай тұрған өрік. Құрғай. Оның килограммы, құрығының килограммы Түркияда 10 евро. 10 евродан бұл экспортқа Грецияға, Италияға шығарылышады. Мына ушул өріктен да көбейтіш керек. Бұның несі жақсы? Бұның ішінде өзегі жоқ. Біздің өріктер жесең өзекші болып қой, бір өсіп кеткен ішіне. Бұл осы гел бойдан да. Құрғағанда да гел бойдан. Ақырын мына жерінен арқасынан ақырын мына өзінің немесі бар, темір емесі бар. Ошонда мындай сәсең сөгі жарып шығып кетеді. Мына бәргек қылып таштай бересің. Қамышты орып келіп еле, үстіне бөз салып тұрып, бөздің үстіне тізіп таштайсың, жаңғыр жасында ешнесі болмайды. Өте жақсы қорғайды. Мына Халил оғлу, ушул өрікке көңіл бөліп, как раз бұл августта пышат, августта бар жоқты қорғатқан малда пышатты. Ақшасы да жақсы. Бұның немесін дәнегін алып қорғатыш керек? Дәнегін алып. Арқасынан бір темір бар. Ошоны мына жерде салып тұрып түрткенде, мына өзі ұшты жағы жарып шығып кетеді. Өрікті. Анан жайып қойырыз. Өте жақсы өрік. Анан кейін мына шабдалы. Базар қорғанға шабдалы еккен өте жақсы болады. Шабдалындағы ыстық жерді жақсы көрген үшін шабдалында Royal Glory, Glow Heaven, Sweet Lady, Extreme Global деген 4 сорты бар. Одан сыртқары Extreme 486-сы бар. Ал октябрда пышат берді. Октябрда пышқан мезгілде еш жерде шабдалы жоқ малда пышаттағы аның басы 120 сомдан өзгенде сатып аласыз. Мына Галавал алманы 65 сомда сатып аласыз. Өте жақсы. Бұлардың раннийі бар жоқ бұл? Бұлар барды ранний. Барды ранний. Бұлардың қайсының сүт түкті, қайсының сүт түкті
Түктүктө эмес. Мына Блокхейвен түктү. Түктүктө экен. Калганы мына Royal Glory, мына Sweetledi эң высшийлары да булар. Булар только октябрда пишат. Extreme Global. Жок, булар немеде пишат? Булар августта пишат. Августта, июль бөлүнүп пишат. Эң баягы мен айткан Extreme 486 гана немеде пишат. Анан Алмурут, Маргарита, Марилла, анан Williams деген экили Алмуруту сунуштап атабыз. Себебинде бактерияльный ожог келди бул жака дагы. 5 жыл, 6 жыл баккан алмуруттарды бир күндө эле капкара кылып чүрүп коюлду. Ошон үчүн мына ушул сортторду берип атабыз. Булар бактерияльный ожогго туруктуу. Дарысын өз убагында чачып турсаңар, орбайт да. Мына чоң болот өзү дагы, бирөөсү жарым кило чыга турган. Аябай чоң, сон. Мына сулуу, өтө сулуу. Кышка сонун сакталат. Мына базар коргондо мисалы үчүн бул июнда пышса, өдөрак жакка ексеңер, о жерде уже сентябрда пышат. Одон дагы өдөракка эге турган болсо, октябрдын башында пышат. Ошондой. Сорт жер тандабай өсө берет да. Эрте дагы боло берет, кеч дагы боло берет. Эки сорт ошондой экен. Анан кийин слива, Stanley, Angelino, Black Splendor, Black Ambler. Мына ушул 4 сливаны сунуштайбыз. Мына Куршактын сливасынан 5 эсе чоң экен. Аксыныкынан 3 эсе чоң, Таластыкынан 2 эсе чоң экен мына Stanley. Анан Көксултан да коет да бизде, жок, Көксултан бөлөк. Көксултан кислый, а бул сладкий сорт. Мен үйүмдө кайналып эле, кайналганы чоң да Stanley. Кудду эле биздин эле баягы шердин аксынын кайналысы, бирок размери чоң экен да. Өзүбүздөн эле кайнал экен, кусу дагы, башкасы дагы бирдей экен. Мына мен Куршакка экөөнү эктим эле, үйдөгүлөр жыргап эле калышты. Жыйында жасап атышат, куртуп алмалып атышат, сонун. Өтө сладкий сорт, мына Stanley. Мына ушул сорттон отургузулар. Анан бунун кардары бар. Кагына 170 сомдун кардары бар. Быйыл дагы келет. Келирге дагы келет. Одан кийин 370 сом. Самарканддын балдары айтты. А немистер айтат, эгерде 1000 тонна, 2000 тоннага чыгарсаңар, биз 400 сомдон алабыз деп атат шунун кагын. Бул дүйнө жүзүндө эң кымбат конфет, шоколад, чернослив в шоколаде деген конфет жазылат экен булар. Өтө сонун даамдуу экен да. Мына ушул сортту сунуштайбыз бардыгыңыздарга. Stanley деген. Анан экинчиси мына Angelino чоңдугу боюнча биздин баягы летогардан бир аз чоңураак болот экен. Анан бунун неси жакшы, кышка сакталат экен. Холодильникке салып койсоң, апрелге чейин тура берет экен. Эчтеме болбойт экен. Сок чыгарбайт экен да. Кармап тура берет экен. Москвада Сальвадордон келет экен Angelino 400 рубльден сатылат экен. Декабрдын башында түгөнөт экен. Анан биз алып барсак, биздин базарыбыз болот экен. Базар бап нерселер, мына борбор аза багбандар билимдиги нымтырап жүрүп алып, бар жокты эзилдеп бүттүк биз уже. Билдик, түшүндүк, азыр ушулардын бардыгын элге сунуштап атабыз. Ушулардан отургуза турган болсоңуздар, биз кардарын да таап беребиз, жардам беребиз, сатышканы бардыгын биргеликте жасайбыз. Анан мына Black Splendor, Black Ambler экөө тең гигант деп коет булар. Мына бирөөсү почти алмадай болот, чоң. Алмадай болот экен, анан сладкий сорт. Мындан жем жасайт экен, компоттор сонун болот экен, анан сок, сливовый сок чыгарат экен мына. Мына ушул эки сортту сунуштап атабыз, шуну элге отургуздуруп атабыз. Көбүнчө эле бардыгы Stanley суруп атат бирок. Анан кийин мына базар коргондо ысык болгонуна байланыштуу бадам жакшы болот бул жерге. Баягы алманы дагы гиляс андайларга көз жетпейт да, себеби анын путоо системасы бөлөк, уход бөлөк болуп атат да. Анан эң эле жеңили бул баягы мен айткан Stanley слива, Angelino слива, Black Ambler, Black Splendor, мына бадам эң жеңил. Бунун бутоосу да жакшы. Мунун только үстүн алып коесуң да. Чыгат, алып кое берсиң болду. Калганын мындан таштап өсө берет. Анан бирөөсү бир бадамдын дарагы эң аз берип, мындай эме болгондо 10 килограмм берет. 1 гектарга 660 штук бадам. 1 гектарга. Азыр бадам өтө тез, эрте гүлдөйт билесиңер, бадам. Биринчи болуп гүлдөйт дагы, гүлүн суу куруп кете берет. Турап, а бул 10 апрелде гүлдөйт. Фер-дуэль, Фер-Агнес, Техас, 9 апрель. Төртөө тең 10 апрелден кийин гүлдөйт. 10 апрель болду,
Mına misal üçün daha 1 ay 5 gündən keyin anan keyin gülдөp. 1 ay 5 gün ötüp aprelin 10'unda bardıq kataklizmalar ötüp ketedi. Soğukta, sarı karlar, dağım neler ötüp ketkenden keyin anan dağı jakşı jeri gülü 4 plus -4'tü kötöröt gülü. -4 var mı? Gülü kötöröt eкен, -4 korkpayt eкен. Bu da jakşı eкен. Oşon üçün badam misal üçün taş badam var, kol badam var, anan tiş badam var. Taş badam, kol badam, tiş badam, ana taş badam. Mına bu taş badam. Ana keyin biz sizler oylosаңар каттуу, сырты каттуу болуп калса, анан keyin Абдулла буну кантип сатабыз деген ой келет да. Тугандар ушундай аппараттар чыккан, мынаны азыр сала турган болсок, мына тышын артышып туруп, ичиндеги кабыгы анан keyin жанын калтырып берип коет да. Мына сыртын алып таштайт. Мына сыртына алып туруп, сыртын отдельно капка салып берет, оны да сатасыз. Ого да кардар бар. Одан крем скраб жасайт экен. Бар немелер, парфюмерный компаниялар. Ол. Ана bunun майына кардар бар экен. Майына азыр ошто кардар жүрөт 35 евродан алабыз онда. 1 литр май. Анан кийин дагы жакшы жери мынаны сыртын саттык, майын саттык, жымык калып койбуз. Ошо жымыкты кургатып, тегирменден өткөзүп, ээлеп баягы. Нам кылып жесек болот экен. Кадимкидей нам болот экен. Бардык унда бар углеводдор, баягы бардыгы буда бар экен, ана буда эмне жок экен? Бизди баягы ашыкча семиртирип аткан глютен деген жок экен. Унда глютен бар да. Көп жесең семирип кетесиң. А буда глютен жок экен да. Анан бул унду жок мен традиционный өзүбүздөн эле буда жейин десек, буга кардар бар экен 10 сомдон. Немеден $10. $10 bunun kardары бар экен. Бул бадам бул турушу менен эле кан экен да бизгечи. Мына ошо Ош облусу, Жалал-Абад облусу, Барген облусу 1 метр жерди койбой бадам менен эге беришибиз керек экен. Бадам. Ана мына кичинекей өзүнүн участок бар го үйдүн жанында. Эге болайлы, эмне анар жегиз керек, алма жегиз керек, хурмасын деле, сливасын деле бар. Основной пул таба турганыбыз мына болуш керек экен да. Мына ошо. Мына азыр дүйнө жүзүндө мына бизде эң көп мисалы үчүн сурап аткан бадам, мисте, пекан жаңгагын, анан жаңгакты сурап атат. Жаңгакты чакпай мисалы үчүн 6 ай үйүңдө кармап отурсаң окисление берип коет да. Кадимкидей окисление. Бир 2 жыл капта дың этпей тура берет экен. Эч нерсе болбойт экен да. Капта тура берет. Логистикасы да жеңил да, мисалы үчүн алманы эгип алсаң баягы демек ташбакка баласына термелгенде алманы карап отура бересиң, эмне болот экен. Аны бу холодильникке алып чыгасың, киргизесиң, сортировка кыласың, кичке саласың, оны алып чыгасың, сатасың. Бунун эмнеси жакшы экен? Терip türüyle kapka salıp koy. Oldu türevelet de. Mına kadiмкидей мына жаңгак базарга алып чыкканда, я мен продукт алып келейин, кемпир, мына неме 2 кап салгыла дейсиң, 2 кабың 100 кило болот, апардың, саттың, 40 000 сом акча болду, 400дөн берип берсең. 40 000 сомго бул дүйнөнүн продуктасы келбейт, туура? 1 гектарынан болбоду дегенде 5 тонна берип атпайбы? 5 тонна. Сен базарга 50 жолу каттайсың, 100 килодон алып. 50 жолу 40 000 сомдон үйгө алып келесиң. Мына бадам менен эге беришибиз керек да. Бадамга кардар тизеден экен да. Канча болсо эч бузулбайт, жыртылбайт. Анан эң жакшы бул оорубайт экен да. 2 жол дәрілеп өткенсің, bir медный купороз, қар барда темір купороздан береді екенсің, қар кетейін деп қалғанда медный купороздан 1 жол беріп қойсын, болды, все, теріп алғанында барады екенсің. Мына, капельный қылып қойсын, ана жырған. Мына азыр Замир Мамасадықов, білем, Мамасадықов деген депутат бар ғой, мына Самал сайын. Ошо жігіт 300 гектарға неме ашты да, мындай. Ошо жерде қоқан гүләсін қылабыз дейсті да. Мына ошол жерге мен айтатым, ошо 300 ошондой гектар ачып туруп силер дагы. Мына жүгүрүп, көпчүлүк бакбандар жүгүрүп, мына азыр бизде районда жерлерди бере баштайт жакында. 300 гектар, 500 гектар, 1000 гектар, 2 гектарга дагы ошол документация кетет экен. 2000 гектарга дагы ошондой документация кетет. Ошол үчүн чоң жерде кооператив болуп алып, анан бадам менен эге бергиле ошол жерге. Эң жеңили бадам. Оорубайт, кыйнабайт адамды. Мисалы үчүн гиляска баягы вишневая мухасы түшүп кетет, чачыңа карып кетет. Жарсаң эле
Bayağı çıkıyor. Kanka desek, kayra koyduğunu aldı ceyi verdi. Pazar kadar alıp çıkıp satarlarız. Bunlar bir. Almanın logistikası. Cüktö çıkar, 3 yol kötörüp koluna dört görüyorsun. Onun maşakkatı var. Hobi kendisi. Üzerinde badam kılbalçı olsa pazar kılbalçı. Ne olur bilesiniz mi? Dünya cüzü özü gelir. Dünya cüzünden memnuniyet biznesmenler gelip şu evde üy salıp, o bizim badamımızı alıp başladı. Japayı dört mistevisi iki Arap callap da talamışı ip olmasa. Turam, her yerde 20.000 dolar olmasa yetti, olur mu? Meni былтыр писте боюнча сөз болду эле. Пистени биз быйыл былтыр бербей турабыз, биз эксперимент өткөзөбүз деген эле. Ошо писте жөнүндө сурайын. Писте болду. Жакшы, результат болду. Жакшы. Өстү, жакшы өстү. Быйыл Кудай кааласа түшүмүн, Кудай кааласа неме багы. Ошону алып турандан кийин сатайын деген сөзүңөрдү айтпасаңыз. Быйыл көрөбүз. Былтыр көрдүк, быйыл көрөбүз, келерге көрөбүз. Келерге Кудай кааласа күздө конкретно уже ответ беребиз. Өзүбүз менен сүйлөшкөнбүз, турабыз. 100дөн, 200дөн алгандарга берип атабыз. Анан 1000 алгандарга бербей атабыз мистени. Биринчи өзүбүздүн колдон өткөрөбүз. Себеп деген ошо биздин мистелер, эмилген мистелер 20 жылдан кийин өмүргө келет. Мен ошон үчүн муну кызыккан жерим, силер айткан 2 жылда, 3 жылда келет. 3 жылда келет. 3 жылда келет. Былтыр сүйлөшкөнбүз ошо. Быйыл Кудайым бөлүп насип этсе, биз азыр сигнальный түшүм күтүп атабыз. Сигнальный түшүм быйыл болбосо, келерге Кудай кааласа сигнальный болот. Анан ошондо конкретно окончательно айтабыз да. Давай бер дейбиз. Мына сливаны сынап көрдүк, солун чыкты. Бадамды сынап көрдүк, солун чыкты. Абдулла Ташевич, сиздер сураганыңызда мына көчөттөрдү реклама кылып атасыңар. Бирок биздин база борбондо основном Өзбекстан менен частныйлар кылынган көчөттөрдө биз айласынан силерге жете албастан ушу көчөттөрдү неге атабыз, негизи. Ошондуктан силерден бир сураныч, эгерде ушул рекламаларды кылганча ушу база борбондо ушу акимияттан сурансак, кичинекей силерге жер бере албайбы экен, көчөттөр турабы? Эми азыр бизге жер керек жок, бизге холодильник керек да. Бизге холодильник маселе болду. Мисалы үчүн частный холодильник болсо дагы, мисалы азыр холодильник бар экен, Баткенде. Бардык, бир айга 80 000 сом акчасын төлөп койдук. Азыр бир машина көчөттү киргизип койгонбуз, папулдатып уруп атабыз да. Холодильник проблема болуп атпайбы? Фуралар бар да силерде. Фуралар бар, бизде фураларыбыз бизге дагы ушу базар коргонго аракет кылып көрөлү. Кана эми бу жерде базар коргондо ченелгис багайлар бар, туурабы? Миллиардерлер бар, ушундай. Туурабы? Канча миллиондогон долларларда чапчыган балдар турат да. Аке, сенесизби, кээ бирде чынын айтсам мен кандай десем, кээ бирде мына карыз болуп калып атам адамдарга. Бактабатты кылам деп, буяка чыгасың, бияка чыгасың, эме кыласың. Мындан эч ким бир дагы киши азыр жардам бербейт экен. Мисалы үчүн баягы группадан өтүп эле, туугандар колуңуздардан келгенче жардам берип койгула деп атабыз, бирок укпайт экен да. Баары мисалы үчүн бир үйдүн жарыгы бир үйгө түшпөйт экен. Биз дагы өзүбүздүн каражатыбыз менен жүрөбүз да экен. 5 жылдан бери бир адам келип, Абдулла, сен ушундай кылып, Айчарбага бир аракет кылып атат экенсиң, канча адамдар бак отургузуп алды менен, себеби менен канчасына консультация берди. Мисалы үчүн түндөсү итке таланып барып, бирөөнүн айылына барып, ону таап, ошонукунда жатып, консультациясын берип, болсо эртеси күнү даже итинен чыгарып койбойт. Ошондой жерлерде жүрөбүз да биз. Азыр паркыбыз жок болуп атат да. Жок, Абдулла Ташевич, сиз туура түшүндүңүз, бирок силер мен былтырда эмес, группалардан да. Бирок мен группалардан туруп угадым да, что белгилүү инвалиддер түшүп атат, чыгып атат ошо. Бирок бизге желательно ушул көчөттөр боюнча ушул жерге бир нерсе организация. С удовольствием. Анан силердин жанагы bir холодильник болса эле болду бизге. Биз ошонусун балдарды айтабын, келип аренда калат дагы салып берет. Мына ушул базар коргонго жетиштүү, силерге керектүү көчөттөрдү алып келип салып беребиз. Эч кандай маселе жок. Азыр эле Русланга айтам, Руслан баягы немени бизде баягындай мороженое ташыган машинелерибиз бар да. Мисалы үчүн мороженону алып барат, Баткенге чейин таркатып, кайра келатканда ошолорго биз көчөт жүктөйбүз бишкектиктерге. Ошолорду эле берип берсек, мисалы үчүн бир буска 7 000 6 000 көчөт калат.
Алып келсек эле ушундай эле кичинекей эле холодильник болсо ошого салып койсок ичине. Анан кийин предбанник деп коет, билесиңби баягы биринчи эшик, анан кийин экинчи эшик ошондо плюс бирден жогору болбош керек. Эмесе көчөт өнүп кетет. Ошондой немелерин, техникалык эмелерин карап берген бир холодильник болсо, любой время биз готовбуз. Каалаган көчөтлөрдү алып келип салып койгон. Кандай эми жакшы болот эле. Азыр бизде мына билбейм, биздикилер ушул торговый дом, ресторан, баня эле салып атышат. Мына ушул логистикалык борборлорду салса жакшы болмок да. Логистикалык борборлор бул жалпы кыргыз элине кызмат кылат экен да. Логистикалык борборлор. Мен былтырдан бери силерге ошо дарбат немесине деле айтып турам, базар коргон болсун, биздин багбандарга деле жазып неме кылдык. Бизге алма, ошол нерселерди сактай турган бир холодильник кылсакпы деген ой мененчи. Биз алеги алмаларды терип алат экенбиз. Бир температурада сактай турган жерлерибиз жок да. Анан кийин терип алып, анан муздак бир жер сарайга алып киребиз. Болбосо бир навеске алып киребиз. Анан мен ушунча пул табат элем деп туруп, кайра артына кирип кетебиз, анан кредит алабыз, ан сайын анан кийин төпөштү башыбызга жеп атабыз да. Ошон үчүн бир ушундай нерселерди дагы бир акылдашып неме кылсак эле жакшы болот эле да. Жакшы болот эле. Азыр эми аке, мына сиздин сөзүңүзгө неме кошумча, мына жакында менин 3 менеджерим, бир Дамир, Нурдин, Улан деген 3 менеджерим студенттер менен сүйлөшүп атабыз. Азыр каникулга чыгышат. Ошол маалда мына Кыргызстандын ошол лейлегинен баштайбыз дагы, ат башы, Актала, Жумгал, Чайык бардыгына барып туруп, ар бир үйгө кирип туруп, акылданып туруп, удостоверениени алып, мына удостоверение. Кой туруп. Удостоверениени алып туруп, мына сиздин атыңыз ким? Эмил. Фамилия? Сейиткулов. Сейиткулов Эмил. Отчествоңуз? Абдыбаханович, Борбор Азия Багбандар биримдигинин мүчөсү. Сиздин атыңызды жазып, номериңизди жазып, печать коюп, анан кийин сизге ошол эменин аркасында, ошол удостоверениянын аркасында бирдиктүү бир счет болот. Сиз эч адашпайсыз дагы, ай сайын ошол счетко кааласаңыз телефон аркылуу, кааласаңыз бир отоло 1200 сомду бир салып коесуз, же 100 сомду ай сайын саласыз, өзүңүздүн ишиңизде. Салып туруп анан сизди бирдиктүү мындай эмеге киргизип коет, базар коркон багбандарынын биримдигинин мүчөлөрү. Деп туруп Адан баштап так келе берет, адресиңиз, жериңиз, эмнеңиз бар, огородуңузда эмне эккенсиз, канча жериңиз бар, дагы эмне эгиш керек. Былтырдан бери силердин эмеңер. Алла разы болсун. Мына ушуларды Кудай кааласа биздин балдарыбыз ошону жасайбыз деп чечтик да. Болбойт, андай болбой турган болсо баягы удостоверение бар. Так, мүчө, анан сүйлөсө дагы мындай кичине бир доказательствосы бар, бирөө жагынан чогулуш боло турган болсо, баягы эме менен эле, компьютерден эле, так, мынанда мынанча балабыз бар. Так, базар коргондо 30 000 мүчөбүз бар, базар коргондо. Келгенде неме кылайлы, бардыгына айткыла, ошолордун айылда старшийлери болот, көчөдө старшийлери болот, ошондо чакырып туруп эле чоң чогулуштарды өткөзүп ошол жерде. Анан сиз айткандай 3 жылдын ичинде ошол багбандардын мүчөлүккө алып туруп 1 миллионго жетип алсак, 3 жылдын ичинде каждый айда 100 сомдон бергенде 100 миллион сом, 1 миллион доллардан ашык болот. Мына ошого бир логистический борбор, бир школа садоводов, анан кийин ошонун жанында бир чакан сорт испытательный участок, базар коргон районунда карап көрөбүз да, жолго жакын жерден, элге удобный жерден алып туруп 3 гектар же 5 гектар жерде, 1 гектар жерине баягыларды турабыз, калган жерди сорт испытательный участок кылып коебуз. Анан балдарды ошол жерде бекер окутабыз да. Мына силер мисалы үчүн эртең сабак болот, Сергей Семенович Украинадан плодовочный факультеттин ректору келет, сабак өтөт. Саат мынчага деп айтып коебуз. Болду, группада болосуңар. Тас, болду, келет аткенде эле барасыңар школго. Баягы жерде 3 күн окутат силер. Обрезкада окутат, таклашта окутат, неме кылат, сабак алып алып бекер. Абсолютно бекер.
Анан ошол логистический борбордо силер өндүргөндүн бардыгын эмне борборазда багбандар биримдиги алып туруп, ошону башка мамлекетке экспорт кылуу боюнча дагы иш жүргүзөт экен. Бул эми акырын боло турган план. Мисалы үчүн мен азыр 50-ге чыккан болсом, мына 70-ке чыгышыма Кудай кааласа ушул иштердин баардыгы эмне более-менее өзү ордуна келип калат. Азыр мисалы үчүн Абдулла Ташиевичти любой таанып калды. Абдулла Ташиевич ким десе багбан дейт, Абдулла Ташиевич ким десе карызы жок дейт. Мына азыр Кудайым буйруса, мына взносторду башлай турган болсок, мен торговлядан вообще кетем. Дәрі реклама болбойт, ет дагы реклама болбойт, көчөт да реклама болбойт. Эч нерсеге аралашпайм. Только мотивацияны берип турам. Каерде болсо Абдулла Ташиевич келиптир. Азыр мисалы үчүн акча жок, кайла жок. Onun үчүн көчөттүн реклама кыласың, буга жардам бересиң, да кыласың, кичине баскан турганы. Бул жакта 1 миллион элиң сага поддержка кылып, күн айына 100 сомдон берип атса, мен эмне кылам көчөт сатып, эмне кылам? Мен только ошо политикасын, саясатын жүргүзүп, онун сайын будан дагы күчтүү чоңулуштарды өткөзүп ошол жерде мына алдыңкы багбандарды сыйлап, аксакалдарга урмат кылып, жаштарга өрнөк берип, ошондой иштерди аткарып, саясаты будан 100 эсе катуу жүрүп кетет да. Анан ошол эле жерде жасап аткан иштерибизден мындай бир районго, мисалы үчүн Лейлеке бирди кура турган болсок, бул жакка дагы бирди. Нарын жакка бирди. Анан мына да алмаштырып, крес шахмат кылып, куруп кете беребиз да. 40 районго бирок узагы 3,5 жылда бардыгы бирден логистика, бирден багбандар школа курулуп калат. Анан уже кийинки эмелерде уже бизге жеңил болот. Уже баягы бизди көрдү неме болду, бүчөлүңүз уже 2 миллиондон ашып кетет. 2 миллиондон ашып кеткенден кийин уже конкретно уже каждый районго бирден баягы инвентор лабораториясы менен көчөткана кое баштайбыз да. Каждый 2 айлыктан уже. Мына ушуга окшогон жакшы арзуу үмүттөрүбүз бар. Ошол дуалуу болсун, ошол кабыл болсун, ушул ишке кирип кете турган болсо, Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы уже башка өрнөктө кетет да. Совсем бөлөк болот бунун баары. Ошол. Жакшы. Менен какыраган жер болуп турат да. Мына мен былтыр жазда мына эмеге бардым, Сейдулбай өкмөтүндө билесиңер, Падачы Адырда. Абдулла Ташиевич, бизде мындай болуп атат да. Адырда çöp çıkarekleri malın bardığını ayda adına çıkarıp koyuyoruz. Ya da çöp beşere çıkayım dese mal tevelek çıkarmaya koydu. Yok. Sapsarı olup adırmış durar. Anan gün hakim vardı dağı, hakimge elleri arasından doyum, adırda işlisi yok. Tez caybaba çıkarmasak olmayıp, mallar nerede ısı vurup etti, öpkesini ısı vurup koydu. Degenden gün hakim geliyor, bizni de etti. Давай тез жайлауға шығарылады. Жайлауда қар кетелек. Ал жерге бар балыстыдағы айырдегі шыға тұрған чөпті дағы. Анан мен кеше жақында мен жайт комитеттердің барлығын район бойынша топтап тұрып анан айттым. Быйыл андай болбойт. Быйыл акимдин дудкасында биз кетпейбиз. Давайте малды силер адырга чыгарадамызда, жакын жайга чыгарадамызда. Ошол жерде силер бир комиссия түзүлөр. Барып туруп, адырда чөп чыгыптыр, 10 сантиметрге жетип калыптыр. Эми малды чыгарсак болот деп, ошондо уруксат берип, ошол жерди чыгарып туруп, анан кийин ошол жерди пайдалангандан кийин, анан жайлоого барып, жайлоодо кар кетиптир. Чөп 10 сантиметрден ашык болуптур. Эми уруксат берсе болот деп туруп анан чыгарбаса, бұл келешекте біз өзімізге өзімізден балта чайып атабыз. Ал жақта да ешнесе жоқ, бұл жақта да ешнесе жоқ. Ошон үчүн кече күнү мен эме кылганда, мен азыр милдеттин аткаруучу болсом, мен айттым, быйыл кечирип койгула. Акимдин айтмактан губернатордун айтса дагы уруксат жок, бербейбиз. Пока биз чөп чыксын, андай болбаса болбойт да, биякта да. Адамдар үйүндөгү бир малын пресс арзандап атат күнөмүндө. 2 пресс менен 5 пресс менен ошол малын бир малын ошол жерде кармап калса болот да 10 күн 15 күн чөп чыгып алганга чейин. Туурабы? Анан кийин баардыгын эле кактырат, мына жака айдап барып, аякты да таркала, биякты да таркала, бизде эме болбойт. Ошон үчүн бизде кунарсыз жайыт деген ошол 366 гектар деген ошол жерден чыгып атат. Biz buna geçen minister gelgende ministerge de mesele koyduk.
Мына Каркырамистен каналын биздин ООСтун балансына өткөрүп бергенден кийин ошо Каркырамисте каналын эме алгандан кийин муну Üçemчек жана эме бар го Турпак бек. Ошо ар жактан Ташкентский ПМК курганда убагында ошону кырга чыккандан кийин Сузак зонасы иштетип атат дагы, базар коргон зонасында Акман, Бешикжон, Сейдулдун 3 айыл өкмөт бар. 1,5 мың гектарга чейин жер бар да. Бүгүнкү күндө ошол жер өзүңөр көрүп атасыңар. Нары бери жалбатка өткөндө деле майдын бирине калбай какырап калып атат. Ошол жерди биз бакка айландырсак болот. Ошол жерди бакка айландырсак болот. Себеби суу тарттырсак болот. Көлгө сууну берип туруп, азыр Кудай шүгүр кытайский насостор чыгып калды. 3 жерге болбосун. 5 жерге болсо дагы насосту коюп, биринен бирине тартырып туруп, ошол жерге капельный орошение менен бак кылсак, мына элге да жакшы болот. Абдулла Ташиев, мына да жана сиз айттыңыз, мына эстегенди айтып коеюн. Мынау Кадамжай жалпы эле Баткенден базар коргонго шабдолу келет да. Эрте шабдолу келет. Биз жана шабдолу келипти дейбиз. Бирок шабдолу пышпаган да. Действительно көгүндө жанакы билбейм кайсыл багбандар ушуга барып атат. Мисалы үчүн багбан биринчи өзүнүн мындай эмесин өзүн ойлош керек да. Мен ушул пышпаган нерсени ушул сатып, мен ушундан пайда тапсам, ушул мусулманчылыкка туура келеби, адамгерчиликке туура келеби деп эмес керек да. Базарком эле чечип койсо болот ону, базарком. Келип туруп жалып атышты, бышпаган чийкиби сразу да базардан снимать этип, муну сатышка уруксат бербей койсо, анан ойлойт. Жок, мындай да базарда ошонун эмеси жок болуп атпайбы? Аныктамасы. Мындай болуп эме кылганда шабдолу, мындай болгондо пышты деп эсептелинет, мындай болгондо пышпады деп эсептелинет. Биз келип атабыз, мисалы үчүн дарбызды только дарбыз коонду жана нитрат содержанияга гана текшертип атабыз, а шабдолуну текшериш кыйын болуп атат. Шабдолуну коробка эле ушундук эме. Эми жана малина, клубникаларды го мындай эме кылсак болот экен. Пышканда кысарат экен. Аны контроль кылсак болот экен. Ушу шабдол бизде эме болуп атат да. Бизге алчылып саткан дарактардын, алмалардын, башка көчөттөрдүн түбүндө цирк менен жарандын, теректин тамырына улап бизге алып чыгып сатып атат. Негизи туурасын айтайын. Бул карапайым көп адамдар түшүнбөсө керек. Мен түшүнүп калдым да, мунучу Могилевка дегеничи булардычы. Азыр мына базардан көчөт албай калдым да, себеп дегенде апарып эгесин, эккенин менен ошончо сен азыр бир көчөттү 100 сомго алган болсоң, пока өстүргөнчө бул өзү 1000 сомго айланып кетет, ар бир көчөт. Сен анын түбүн каздырышың керек. 5 сантиметр жерден пас кылдырышың керек. Шүдүрүп түшкөнү хотя бы суутуруш керек ал жерде. Көп нерсеси бар да, мунун үчүн дарылашың керек. Ошондуктан биз көчөттөн күйүп атабыз. Бизде ошон үчүн айтып атам, могул ошол көчөттөр болсо жакшынакай. Гарантиясы бар, ала турган мөмөбүздү ала турган болсо, ошолорду алып келип бизге ушуну тездетип организовать этпесеңдер, жатуу могул көчөттөр. Турасын айтканда. Себеп дагы холодильникти сүйлөшүп көрүшүбүз. Дагы мен мондай кылган көчөттөрдү көрдүм да. Деп эме кылып атабыз да. Ошо анан мен эми сапаттуу көчөт алыш үчүн атайын ушу жерге келдим да. Ушу силерге мен аламын, кайсы жерден алсам болот, кандай кылып жеткизем, кандай неме кылам деп. Анан могу мисте деп мен өзүм мистеге кызыгып атам да. Мисте көчөткө. Мисте көчөт, анан бадам көчөт. Анан гилас деле алып эгейин деп эме кылып атам эми. Ошого кандай кылып алсам болот эми силерден? Бизде көчөт кеңири саттыкта турат биздин көчөтүбүз. Ошко барыш керек. Ошко кире бериште өзгө
жерде өмүрү айдалбаган жер бар. 1800 метр шлангымен су чыгат эле, чоң көпүрө. Ал 20 гектар жер алып бакылында. Лесхоз ошол көпүрөдөн бер жак трассанын бери биздин лесхоз карайт.